Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, профсоюзная жана Кустанай көчөсүнүн кесилишинде жүрөм туғандар. Ушул жактан Получудес конушунан бир сатылуучу үй бар экен. Сиздерге азыркы чыгарышта ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер жана айткандай эле профсоюзная жана Кустанай көчөсүнүн кесилиши. Бир аз өйдө чыксаңыздар, Ден Сияпина көчөсүнө бара аласыздар. Батышты карай басып барсаңыздар, геология жана Кудайберген базарына бара аласыздар. Ошол базарларга жакын болуп калат. Биздин бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу ушул профсоюзная көчөсү менен түз келгенде ушул жерден көчө бүтүп, бул жактагы жаңы конуш Получудесте жайгашкан. Бул жерде көрүп турганыңыздардай Бишкек деген жазуусу бар. Бүгүнкү чыгарылышта сатылуучу ушул мына профсоюзная көчөсү бүтүп, бул жактагы Получудес конушка киргенде биринчи көчөдө жайгашкан. Сол тарапта бул жерден Береке дүкөнүнө ориентир алсаңыздар болот экен. Ушул биринчи көчө менен түз түндүктү карай 750 метрдей басып барсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жака чейин 164 маршрутта келет тугандар жана бул профсоюзная көчөсүнөн көптөгөн маршрутка жана автобустар өтөт экен. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер ылайыктанбас өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туган. Мынакей тугандар, профсоюзная көчөсүнөн 750 метрдей түндүктү карай басып келип, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көчө тарапта бул жакта складтар жана кухня көчө тарапта салынып тургандар. Анан видеонун башында айткандай эле мектепке бул жакта геология базары тарапка барат. Геология базары деле, Кудайберген базары деле жакын жерде жайгашкан. Андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды бир чекенен берейин тугандар. Мынакей бул көчө тараптан көрүнүш, көчөлөрдүн көрүнүшү. Жана ошондой эле эки үйдөн кийин ал жакта бир мечит деле жакын жерде жайгашыптыр. Так. Мынакей бул үйдүн короосунун көрүнүшү тугандар. Алды тарабы навес, навестин ылдый тарабы көрүп турганыңыздардай брусчатка чапталган. Бул воротунан кирген деле бир эки машине баткандай жер бар экен. Мынакей тугандар. Жернин аянты 5 соток тугандар. Мынакей көрүп турганыңыздардай бул жакта түрлүү бактар, өрүк, алма жана башка бактар деле бар экен. Баары эле жаш, мөмөгө кирип мынакей өрүктөрүнүн бышып турган учуру. Андан ары үй жөнүндө айтсак, узун туурасы бул чоң үйдүкү 8,5 экен. Бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Анан чыгыш тарабында бул жакта узун туурасы 5,12 болгон 3 бөлмөлүү времянка деле бар. Мынакей бул жакта склад, үйдүн тышкарындагы туалет. Анан бул жакта үй чочогу бар, очоккана, складтар деле бар экен. Сиздерге биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып бир чекеден маалыматтарны берем тугандар. Мектептер жөнүндө айтылды, суу, свет бар экен тугандар. Отопление, паровой отопление бар. Ал жөнүндө деле азыр маалыматтарды беребиз бир чекенен. Мынакей бул көрүп турганыңыздар негизги кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган. Андан түз өтсөк, холл жайгашкан тугандар. Мынакей. Бул жерден потолок натяжный потолок экен. Полдору бардык эле бөлмөлөрдүкү ламинат. Анан ушул эле жерден биз бул жакта башка бөлмөлөргө өтүп кете алабыз жана үйдүн мансартына экинчи этаждан чыгуучу тепкич деле ушул бөлмөдө орнотулган тугандар. Оң тараптан бир чекенен сиздерге маалыматты берип кете берейин. Мына көрүп турганыңыздар булар бөлмөлөр аралык орнотулган эшиктер. Мына ушундай эшиктер орнотуп турган. Анан ары түз кирсек бул жакта кухня. Мынакей. Кухня мебелдер орнотулган, ички тарабынан суу чыгарылыптыр, раковина орнотулуптур. Түштүк тараптан пластик терезе да орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Мебелдер боюнча бардык эле мебелдер калат экен. Андан ары кайра эле холго чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта зал. Узун туурасы 3,5 7. Дубалдар обой, потолок натяжной потолок экен тугандар. Түндүк тараптан эки чоң пластик терезе орнотулуп, тышкы тарабына темирден болгон решеткалар деле орнотулуптур тугандар. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын
батареялары деле орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле холго чыгып, оң тарапка кайрылсак бул жакта бул жерде бир даараткана бар экен туугандар. Ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылган, суусу арестон менен жылыйт. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары ушул жерден эми экинчи этажга чыгып сиздерге экинчи этажды көрсөтөйүн. Анан бул тепкичтердин түбүндө бул жакта бир гардероб деле жайгашкан туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Так. Андан ары тепкичке бул жерге ондай чоң терезе орнотулуптур. Бул жердин потологу деле гипсокартон экен мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми чыкканда экинчи этаждын холлу туугандар. Потолок гипсокартон. Дубалдар обой. Бул диван калат экен. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган туугандар. Пол ламинат. Анан ушул эле холдон биз 3 бөлмөгө чыгып кете алат экенбиз. Биринчи болуп оң тараптагы спальнийди көргөзөйүн. Так, мынакей. Дубалдар обой, потолок гипсокартон. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган. Бул мебель деле калса керек. Мебелдин баары эле калат деп аткан. Үй ээси дагы толугураак ээси менен азон окуп сүйлөшүп көрөсүңөр. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта мондай бир бөлмө бар экен. Мынакей. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, отоплениянын батареясы орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул жактагы детский бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жерде эле потолок гипсокартон, батыш тараптан терезе орнотулган, дубалдар обой туугандар. Эми дей берет экенсиң да дебеңиздер деп коеюн. Так, бул жактагы акыркы бөлмө дейин десем, бул жакта санузел жайгашыптыр. Окей. Раковина орнотулуп суу чыгарылган. Үйдүн ички тарабында туалет деле ушул жерде жана душ деле ушул жерде экен. Мына ушундай көрүнүштө. Түндүк тараптан форточка орнотулуптур туугандар. Эми короосуна чыгайын да калган маалыматтарды сиздерге бир чекенен берейин. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Окей. Үйдөн чыккандан кийин оң тарапка кирсеңиздер бул жакта очоккана бар экен. 3 очогу бар. Чоң очок, орто очок жана кичи очок. Тышкы тарабы кафель экен. Окей. Дубалдар деле кээ бир жерлери кафель, калган жерлери шкафлевка болуптур. Анан ушул жерден түзөтсөңүздөр, ал жакта банка сактаган, ушундай продукт сактаган склад бар окшойт. Азыркы учурда караңгы болгонуна байланыштуу анча деле байкалбай жатат туугандар. Кыскасы бул жагы склад. Бул жактарында деле чоң склад бар экен. Эми раковина орнотулуп суу чыгарылып турат бул очокканадан деле. Анан бул жакта дагы бир склад, ал жагында үйдүн тышкы тарабында туалет туугандар. Бул деле калышы мүмкүн экен, ал жакта бир тапчан бар, ал деле калышы мүмкүн. Ал жөнүндө үй ээси менен зонокулуп сүйлөшүп, же келгенде сүйлөшүп аласыздар. Андан ары. Окей, бул жакта 3 бөлмөлүү времянка бар. Окей. Бул жакта алма бактары, жер жемшекке жерлер туугандар. Кошуналар менен болгон чек-аралар бул жагы пескоблок менен, бул жагы профанастил менен тосулуптур. Эми бул узун турасы 5-ке 12 болгон времянканын китаптарын көргөзөйүн туугандар. Киргенде бир прихожка. Прихожканын деле потологу гипсокартон, дубалдары обой болуптур. Андан түзөлүп өтсөк, жакта кухня. Окей, кухня мебелдери орнотулган, потолок гипсокартон, дубалдары обой туугандар. Түштүк тараптан терезе орнотулуптур. Пол линолеум салынган. Анан ушул жерден түзөтсөк, душ, ванна деле бул жакта дагы бар экен. Ушундай көрүнүштө.
ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө. Дуалдар обой, потолок, гипсокартон, түштүк тараптан терезе орнотулган жана отопленияның батареялары деле бар бул жакта деле. Прихожкада эме отопленияның котелы жайгашкан бөлмө бар болчу. Аны көргөзө турган, азыр чыгып баратып көргөзсөм туугандар. Эң временканын 3-чү бөлмөсү мына бул. Полу жайгаштан болгон пол экен, потолок гипсокартон жана түштүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Эми бияктагы отопленияның котелы жайгашкан бөлмөнү сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта отопленияның котелы жайгашкан. Электр энергиясы менен жана көмүр менен сиздер үйдү жылыта алат экенсиздер. Ушундай көрүнүштө. Мен Карел үйдүн коргосундамын туугандар. Бул үйдүн эң эле чыгыш тарабы. Бул жакта көрүп турганыңыздардай тапчан орнотулган. Бул тапчанын жөнүндө деле айттым. Ээси менен звонок кылып сүйлөшүп, же болбосо келгенде сүйлөшүп алсаңыздар болот. Калыш калбаштыгыны мына кошуна менен болгон чыгара бул жерге чейин. Эми эмне маалымат калды эле? Баасы калды окшойт маалымат боюнча туугандар. Бул үйдүн баасыны $65,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 5 соток. Мектеп, садиктер бар. Геология Кудайберген базарына жакын жана Дордой Моторско деле жакын жерде болуп калат. 164-чү маршруттан келет бул жака чейин. Профсоюзга чыксаңыздар, андан да көп маршрутка автобустар жүрөт туугандар. Мына ушундай көрүнүштө баасы $65,000 сүйлөшүү болот. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.